Төраганын маанайы 5. Акаң келди дегенде Акаң келди. Баарыбызга белгилүү болгондой, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун бир тууганы Алмазбек Жумабеков тайындалды. Баса, буга чейин шептин бир тууганы Алмазбек Жумабеков Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары кызматын аркалаган. Ошентип Акаң келди дегенде Акаң келди болду да бул жагы. Эмнеси болсо да төрага молодец экен ай. Бир тууганды көтөрмөлөш керек. Дастан мырзанын маанайы 5 деп уктук. Быйтың басып төрдө олтуруп бактылуу өмүр сүрө бериңиз, шеп. Сапар Исаковду токтоосуз отставкага кетирүү керек. Кыргызстандын эгемендүүлүгүндө Сапар Исаков 31-чи премьер-министр. Анын иштегенине 8 айдын жүзү болду. Жалпылап айтканда, Лиглас, Мегаком, ТЭЦ, акылдуу шаар маселесинде Сапар Исаковдун чийкилиги айдан ачык көрүндү. Анын программасы азыр толугу менен кыйрап, жаназасы эбак окулуп бүтсө да, көгөрүп алигиче ишин улантып келе жатканы таң калтырат. Сапардын кызматтан кетпей креслодо чапташып отурганынын бир эле сыры бар. Ал Атамбаев парламентке келгиче бийликти колдон чыгарып ийбей сактап турчу вазыйфасын аткарып жатат. Ошондуктан Жогорку кеңеш өкмөттүн отчетун күтпөстөн азыртадан отставкага кетирүүлөр керек. Эгер депутаттар жок отчетту күтүп отура берсе, убакыттан оттуруп Алмазбек Атамбаевдин арам саясий оюнунун курмандыктары болуп калышы толук ыктымал. Премьер-министрликке Кубанычбек Кулматовду Москва колдойт экен. А Бишкекчи? Сапар Исаков өкмөт башчы болгондон бери кадр саясатынын да ашмалтайы чыгып, айтор жакын арада отставкага кетүүсү каралып аткандай. Ордуна Москванын колдоосу менен бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун келе турганы бул сунуш Алмазбек Атамбаевге да жагары каңкууланууда. Ал эми аракеттеги президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министрлик орунга кимди сунуштайт болду экен. Бул жагы азырынча белгисиз. Ушул күндөрү Кулматов будуңдап жаткандыр, а келечекти эч ким билбейт да. Кул жемдейт куйрукту, Кудай билет буйрукту демекчи эмесе абай сала туралы. Алымбай Султанов үй бүлөсү менен май талкандуу кызматтардан түшпөй келет. Колдогонго жон күчтүү болсо, үй бүлөң менен май талкандуу кызматтарды аркалоо ажы эмес тура. Маселен, Алымбай Султанов, Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун генералдык секретарынын орун басары, бир уулу Семетей Султанов, Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президенти. Экинчиси Уланбек Султанов, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын начальниги. Браво! Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кудаасы болгон үчүн Алымбай мырзанын үй бүлөсү ийгиликтерге жетишип, бийиктиктерди багындырып атышат да. Туурабы? Кызык, маанилүү кызматтарды аркалоо үчүн булардан кыйын кадрлар табылбай калганбы? Суроо жаралат дечи, а жообучу? Уран Ахметов кызматтан жөн кетпей Жогорку кеңешти топ кетти. Кыз боозу венесин коркутат демекчи юстиция министрибиз Уран Ахметов кызматынан жөн кетпей Жогорку кеңешти кетти. Министрлик кызматка келгени депутаттардан жемеден башка жакшы сөз укпаган Урандын айтымында, анын активдүү иш аракетине Жогорку кеңеш тарабынан ар дайым каршы пикирлер жаралып, акыры кетүүгө аргасыз болгон имиш. Туура, бул жигит министрлик кызматка келгене жакшы сөзгө жарыган жокпу? Эне тилин жөн эле коелу, эки сөздүн башын кошуп сүйлөй алган жок. Эл өкүлдөрү 2 деген баа койгондон кийин деле кетип калса болмок. Намысы бар болгондо, кыйнап кетиргенден кийин ыйлап айткан сөзүн кара, кысталактын. Айтмамат сугалак эмес экен. Акыйкатын айтканда, маалымат каражаттары бир нече топко бөлүнүп калды. Көп кабаттуу батирлердин эсебинен оштун мэри Айтмамат Кадырбаев 170 миллион сомду сугуруп салыптыр дегендер да токушту. Иликтеп көрсөк, ал каражат сары майда эле жакшы иштерге сакталып туруптур. Эми булар жакында салынган көпүрөдөн да өөн табууга жөнөшөт. Ага каармандар деле оңой табылып, кодоюп туруп берип Аския кебин узатарына деле аз калды. Кезинде кара дөө болгон бир кишиси ошко келе албай салам дубасын тигилерден жолдоого муктаж. Кандай болгон күндө деле азыркы мэр ким да, мурдагы Мырзахматов ким? Экөөнү салыштырууга деле болбой калды. Жогорку кеңештин депутаттары тыйтым-ыйтылабай даяр текстти так окуса, театрлардын азыркы абалы жанды кейтет. Аларды оңдоо үчүн кошумча каражат керек. Менимче, эски театрлар оңдолсо, жаңы чоң концерттик залдар курулса, алар заманбап жабдуулар менен жабдылса жакшы болот эле. Ушул маселени өкмөт карап чыкса, деди бүгүн 5 апрелде Жогорку кеңештин ар түрдүү маселелер жыйынында Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов. Деги эле ушул айрым депутаттар даяр кагазды тыйтым-ыйтылабай качан так окуп, тилдери качан так чыгат болду экен.